балдар эми кыздар мындай да. Силер менен балдар кыздарым менен теңсиңер, ошон үчүн ушул эле жумушту иштеп, атактуу адам болсоңор болот. Өзүңөрдүн өмүрүңөрдү, көргөнүңөр жазып жазуучу болсоңор болот. Ушул эле ишти иштеп эле. Ушул жумушту иштеп эле өстүрүп, өнүгүп, министр болсоңор болот. Мамлекет башкарсаңар болот. Ушул жумуш менен иштеп депутат болсоңор болот. Ушул жумушту иштеп атып эле кыялданып жолдо жүрүп кетип атканда адам кыялданат да. Музыка жазсаңар болот, композитор болсоңор болот. Ошол талаада көргөнүңөрдү тартып сүрөтчү болсоңор болот. Саякатчысыңар ансыз эле өзүңөр. Айтор баардык нерсени ушул эле ишти майын чыгарып иштеп жетишсеңер болот да, белгилүү адам болсоңор болот. Болгону ушул кылып аткан ишиңердин мындай майын чыгарыш керек да. Эгерде бир адамды мисалы 70 жылдык өмүрү болгон болсо, аны карай турган болсок, ал өзүнө ат коюп алат. Мисалы ким десең, баланча уста, болбосо баягы набайчы, болбосо баягы мугалим деп ушинтип өзүнө ат калтырат артыначы. Ошондой да силерде кимдин баласысың дегенде, силердин балдарыңар болот да буйруса. Ошолордон көчөдөн ойноп атканда, ким баласың дегенде, баланчанын десе, кайсы десе, баланчачы. Силердин иш кесибиңерди айткан болуш керек да. Темир жолду иштеп, жанагы момундай сонун иштерди кылып мынтип ардактуу киши болду го. Элдер таанып калыш керек да, ушу кесибиңер менен. Түшүнүңөрбү балдар?